Карысы бардын ырысы бар деген сөз бекерine айтылып калбаса керек. Бүгүн достор биз Солото YouTube каналы номер 35 мектеп менен биргеликте ардагерлер эс алып дал ушул жерде баш калкалаган дагы бир сонун жерге келдик. Буюрса мектеп окуучулары менен биргеликте аталарыбыздын, апаларыбыздын маанайын көтөрүүгө аракет жасайбыз. 9 май ата бабаларыбыздын өлбөс өчпөс эрдигин даңазалаган, көп улуттуу элибиздин биримдиги жана ынтымагы менен жаркын жашоону тартуулаган жеңиш күнү. Даңктуу тарыхыбыз менен элибиз дайыма тынчтыктын, ынтымактын майрамы катары белгилеп келишет. Майрамга отурлай номер 35 орто мектебинин жалпы жамааты согуш ардагерлерине жана ардагер геронтологиялык борборунда эс алып жаткандарга чакан концерт коюп, таттууларды таркатышты. Карысы бардын ырысы бар демекчи, мектеп окуучулары жана министрдин кызынын махабаты тасмасында Буркандын ролун жараткан актер Дөөлөт Тентиев баш болуп, ырдап, бийлеп, ардагерлердин маанайын көтөрүп, бийге да тартышты. Бүгүнкү иш-чараны өткөрүп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Себеби дегенде карысы бардын ырысы бар деп коет. Анан кээде ичти көңүлдү ооруткан нерсе бул бала чаканын көпчүлүк учурда карыларга көңүл бөлбөгөнү. Бул абдан кейиштүү иш болуп атат. Анан кийин биз ошо балдар менен ушу карыларыбыздан кайсы бир учурда балдарын баккан ата энелерибизден көңүлүн ачуу үчүн атайын бүгүн ушу иш-чараны уюштуруп келдик. Анан мен оюмча ата апаларыбыз көңүлү кичине көтөрүлдү десек болот. Концертага баягы небере жытына, баланын жытына эңсөсү бар да бул кишилердин. Анан ырларды укканда, балдарга каалоо тилек айтып атканда буну байкадык окшойт. Жакшы. Ага биз көргөнүбүздө, мисалы үчүн майда чүйдөлөрдү алып келиптер, таттуулар жана дагы конфет ушундайларды көрдүк, тамак аш десек дагы болот. Анан ал нерсени ким каржылады, же мугалимдер ичара эле ошол нерсени чогулттуңуздарбы? Бул нерсе боюнча ошо бизден 35 мектептин ата энелерине чоң ыраазычылык билдирем. Себеби дегенде биз ошо ата энелерге ошо карылар үйүнө барабыз, кандайдыр бир ата энелерин бул жактагы ата энелерге көңүл бөлүп коелу десек, ошо ата энелердин идеясы менен ошо таттуу бечкектерди берип жиберишти. Согушта эрдик көрсөтүп, өз жанын жеңиш үчүн курман кылган, бүгүнкү бейпил жашоону тартуулаган жоокерлердин элеси ар дайым жүрөгүбүздө. Мына мен мисалы согуш убагында согушка катышпасам дагы, согушка кеткендерди узатып, кайта тосуп алып, ошо жердин асап тосогун тартып, жылаңайлак жылаңбаш жүрүп, машак терип, Кудай эми азыркы балдарга аны бербесин, мен көргөндү балдар жамандыкты көрбөсүн. Жамандык көрдүк мен жашымда 91-демин азыр. Эми айланайын балдарыма, кийинки балдарыма кааларым жакшы жаш, ийгилик, акыл эстүү болуп, мынабу сыйды көтөрөлү. Мынабу жерде уюштуруп, ушу бизди ардагер экен деп сыйлап, ушинтип концертинен бери берип, оокатынан бери берип, бүт условияны түзүп койгон ушу жердин жетекчисине, ушу жерде иштеген мына персонал врачтардан баштап, уборщицадан чейинкиге мен чоң рахмат айтабыз. Силердин атыңардан чоң рахмат айтам. Рахмат. Өркүндөрү өсүп, ушулар дайыма жакшылыкка болсун. Анан эми мына уюштурган карачы өзүбүздүн үйдөгү эле балдарымдай ушулар. Айланайын. Окууңар жакшы болсун. Ден соолугуңар чың болсун. Жакшы окугула, тартиптүү болгула. Ата энеңерди, кары-картаңдарды сыйлагандай болгула. Эсиңерге эс кошкула. Акыл болсо, окууну жакшы окусаңар, Кудай силерге берет. Жакшылык болсун айланайын. Мына бүгүн ата энеңердин көңүлүн көтөрүп бир жашартып койдуңар.
чың болсын. Келіп аддыхат етіп жатқанлар үшін көңілді бол. Жаш балдар келіп біздің өзіміздің немере чөйрелеріміз келіп бізді сыйлап, ырдап, көңілімізді көтеріп кеткенге, осыларды ұйыстырғанға, осылай келген чоң жетекшілерге чоң рахмат айтабыз. Бақытлы талайлы болсын, чоң рахматын бере жетекшілер өмірлері ұзын болсын, соған қары қартаңдарды, ветерандарды дайыма келіп атқан, қоторылып келіп атқан ветерандарды сыйлап атқанға чоң дайым етемін. Жергебизде тынчтыктын ыры жаңырып, элибизде ынтымак ыролуп, молчулук, токчулук болушуна тилектешпиз. Улуу жеңиш күнү куттуу болсун. Мен ушу Бишкек шаарындагы геронтология борборунда адистер бөлүмүндө иштеймин. Бул жерде биздин персоналдын иштеген саны 47. Эс алуучулар деп коебуз, эми постояльцы. Булар бир жылда 3 жолу келсе болот. Бир айдан жатышат. Эртеден кечке чейин шу жерде 3 маал тамагын беребиз. Ооруп калса ооругандарга процедураларыбыз бар. Процедурный кабинетибиз бар, медсестраларыбыз бар, врачтарыбыз бар. Ошолордун көзөмөлүндө болуп, бир ай эс алышат. 80 киши бир айда алганда, кабыл алганда 80 киши келет. 20 эркек кишинин орду, эркек кишилердин калган 60-ы аялдар. Ушуларга жакшынакай шарт түзүлдү. Быйыл аябай чоң ремонт болду. Ичи сыртынын баары акталып, сырдалып, ичине толтура жаңы эмеректер алынды, мебелдер. Кроваттардын баары жаңыртылды. Жанагындай матрастар, матрастар деп коебуз го. Ошондой матрастар жаңы, төшөктөрү жаңы, 3 маал тамагы 200 сомго жеткирилди. Президентибиздин айткан эмеси боюнча, жарлыгы боюнча 200 сомго жеткирилип, тамак аштары кеңири, жакшы, баары ыраазы болуп атышат. Мисалга, азыр көрүп жаткан көрөрмандардын ичинен, мисалы үчүн мен деле барсам болобу деген мүмкүн аталарыбыз, апаларыбыз чыгып калса, алар кантип келсе болот? Шаарда жашаган, ушул жерде пропискасы бар. Шаарда 4 районубуз бар эмеспи? Ошо 4 районубуздун соцзащитасынан жолдомо алып келишет бул жерге. Жолдомо алып келишет. Психиатрический больницадан оорубайт, катталган, каттоодо турбайт, диспансердин учетто жок деген справкасы менен, анан паспорту менен жана жолдомо бизге 4 райондун жолдомосу менен келишет. 60-тан жогору пенсиядагы ардагерлер, мурда кийин эмгек эмесине чыккан ардагерлер келип эс алса болот.